Бүгін өлкөдө эпидемиологиялык абал даледа болсо курч сакталууда. Орну жугузган жаңы учурлардын саны кескин азая элек. Каза болгондордун саны токтоду, бирок оору кайрадан жайылып кетпесин десек, санитардык карантиндик нормаларды сактоо актуалдуу бойдон калууда. Ал арада Европа өлкөлөрүндө эпид кырдаал кайрадан күч алып жатканы айтылууда. Бизде болсо күз келип аш тойлордун сезону башталды. Кафе, тойканаларда Куран окутуп той берген учурлар жок эмес. Кечеместин бул жолку чыгарылышында биз Бишкек шаарынын аймагында жүргүзүлүп жаткан санитардык рейдтер, дал ушул той топур тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып барам. Саламатсыздарбы? Биздин суроолорубузга Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Кундуз Эсенгулова жана Бишкек шаарынын Октябрь районунун акими Азамат Дороевдор жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Студияга кош келипсиздер. Алгач Азамат Кубанычбекович, маекти сизден баштасак. Мына күз келип Бишкек шаарынын аймагындагы кафе, ресторандарда, тойканаларда жанагындай кыз узатуулар, той берген, үлпөт той берген, Куран окуткан учурлар катталууда. Жанагындай баягы сиздер алдын ала бекитип берген 50 кишилик норманы сактабай, социалдык аралыкты сактабай той өткөрүп жаткан учурлар бар да. Ушулардын саны кандай болууда, анан рейдтер кандай тартипте уюштурулууда? Алгач ушул статистикалык маалыматтарды берсеңиз, анан маекти баштайлы. Өзүңүздөр билесиздер, тиги эпидемиологиялык абал абдан оор. Дагы эле өз нугу бар. Биздин Октябрь району боюнча азыркы кезде 7000 ашык ишкана бар. Ушул кафе, тойканалар, ар кандай бир ошолордун үстүндө иш алып барып жатабыз. Азыркы күндө мына жыл башынан бери рейдтер жүргүздүк. Бизде 2 мобилдик топ бар. Бирөөсү күндүз иштешет, бирөөсү кечки. Мобилдик группанын ичинде мына эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмү, андан тышкары санитардык экологиялык инспекциясы бар, ички иштер башкармалыгы бар, райондун муниципалдык аймактык башкармалыктардын топ түзүлгөн, 2 топ. Ошол 2 топ күн ар күн сайын рейдтер жүргүзүлүп келе жатат. Бүгүнкү күндө 477 рейд жүргүздүк. Дагы эле сакталбаган кафе, тойканалар бар бизде дагы эле. Ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Түшүнбөгөндөргө жанакындай чараларды көрүп атабыз. Билесиздер, азыр аябай күзгө байланыштуу көбөйүп кетти. Бул ишти биз ошол ишканалардын ээлери менен ошол иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок дагы эле бар, тартипти сактабаган. Сиздер алдын ала бекитип берген тартип эреже кандай? Саат баланчадан баланчага чейин иштеш керек, 50 киши болушу керек, жанагы социалдык аралык сакталышы керек. Андан башка дагы кандай талаптар бар? Кафе, ресторандар эмнени эске алуусу керек? Бизде билесиздер, мына кафелерди 50 кишиге чейин деп норманы койгонбуз. Түнкү саат 12-ге чейин. Андан тышкары бул жанагы түнкү клубтарда, компьютердик клубтарда, тойканаларга той берүү бул азыр тыюу салынган. Ошондой бир эмелер бар. Нормалар. Албетте. Сиздер болот, албетте болот. Эми май айынан баштап эле бул ар бир райадминистрацияда мэриянын астында 4 райадминистрация бар да, ошол ар бир райадминистрациянын ичинде мобилдик группа түзүлгөн. Анан биз деген баягы Кыргыз өкмөтүнүн 244-постановлениясы чыккан 11-майда. Ошондон кийин анан биз санитардык эскертмелерди чыгарганбыз. Ар бир объектилер үчүн тамак аш жайлары, соода түйүндөрү, жана базарлар боюнча. Анан ошолордун баардыгын тең биринчи таратып бердик. Бүт объектилердин баардыгына тең. Андан кийин ошо көзөмөл жүргүзүп атабыз. Ушул күндө дагы мэриянын деген бир распоряжениясы, бир постановлениясы чыккан. Азыркы күндө тойкана, кафе, ресторандар иштебейт деген. Жанагы 50 посадочный место деп атпайбыз, 50 орунду столовойлор деп, ал деген кишилер кирип, тамак ичип, кайра чыгып кетиш керек. Баягы 20 мүнөт иш-чара уюштуруп эмес. Иш-чара уюштуруп, 2 сааттык жана шеринелерди, тойлорду, паникаларды өткөргөнгө болбойт. Өзүнүн баягы немесинде чыгарылган биздин санитарный эскертмеде ошондой деп жазылган болчу. Анан эми болбойт экен да. Ушул күндө мына бүт жерде тойканаларда тойлор өткөрүлүп атат. Азыр биз деген мобилдик группа уктабай калганбыз. Күндүз жанагы Куран окутууну өткөрүп атат, памятное мероприятие деп коет. А кечинде болсо тойлорду өткөрүп атышат. Ичинен илип алып. Мисалы көчө Октябрь районунда тиги рейд кылдык. Ошондо
Сый Ордодо, Ак Сарай ресторанында, Дасмия ресторанында, аягында Ала тоого барып да калды, аякта да бүт жерде Куран окутулар. 200-150 кишиден өйдө бүт бардыгы тең. Анан ошо иш-чараларды көрүп тиги протоколдорду салдык. Айып пул 3,5 миң сом. Жанагы жеке ишкерлерге 3,5 миң сом, жаңы кодекс боюнча жабуу деген илгери бар болчу мурунку эски кодексте. Бул жаңы кодекстен объекттерди жапканга мы не имеем права, жаба албайбыз. Ошон үчүн анан жана штраф айыппул менен чектелип атабыз. 3 миң сомду төлөп коюп анан кайра иштей беришет экен да. Эми ошо жеке ишкерлер дагы ушундай биздин баягы тартипти сактабай атышат да ушул күндө. Деги эле ушул рейдтер учурунда жанагы кафе, тойканаларда жанагындай иш-чараларды, тойлорду өткөрүп жаткан жарандар ошол эле учурда жанагы кафе менен тойкананын ээси сиздердин жанагындай текшерүүлөрүңүздөрдү деги эле кандай кабыл алып атат? Баягы сиздер менен кошо айтышып, урушуп, арызданам, даттанам, сиздерди беттен алган учурлар барбы? Андай болуп атат. Көчө мисалы жана Дасмия ресторанына келгенде управляющий кыз чыгып ыйлап, биз деген тиги налогду төлөй албай атабыз, светти төлөй албай атабыз, биз деген элге зарплата берип атабыз, силер деген бизди деген налогду токтоткон жок, биздин деген кредиттерибиз бар, кантип аны төлөйбүз деп ызылдап кол койбой, актыга кол койбой, протоколго кол койбой көпкө чейин ызылдашып калдык. Анан эми бул нарушение кылып атасыңарбы, баары фактически подтверждается деп биз иш-чара колдонуп ошо болгон 3 миң сомго штраф салып кеттик. Азамат Кубанычбекович, мына айыппулдун суммасы 3 миң сом болуп атат, Муну төлөп коюп деле кайра иштете берсе болобу? Канча жолу эскертүү беришиңиздер керек? Деги эле сиздер баягы канча эскертүүдөн кийин жаап салганга укугуңуздар бар? Жаап салган фактылар, учурлар барбы? Биз биринчи эскертүү беребиз. Экинчиси жана протокол түзүп, биринчиси жөн эле эскертүү. Кагаз түрүндө же ооз-эки? Кагаз түрүндө эскертүү баарына берилген. Убагында андан кийин протокол актылар түзүлөт. Актылар түзүлгөн, 2 акт түзүлгөн, 2 протокол түзүлгөндөн кийин бул бизде атайын группа бар, бул дознаватель деп коет. Ушул жерге жиберебиз. Ал жерде билесиңер, Уголовный кодекстин жанагы о проступках деген статьясы бар. Ошол жерге барып сотко өткөрүлөт. Бул ошол организация, ошол кафе, тойканалар өткөргөн тойканалар ошо соттон убактылуу жабылат да. Жабылат. Канча мөөнөткө? Жабылып эле коебу же дагы кошумча жана 3 миң сомдон тышкары дагы штраф болот, штраф болот. Көлөмү кандай? Соттун чечими бар да, сот чечет. Деги эле бул 3 миң сомду муниципалдык мекемелер, шаар бийлиги, акимияттар эмнеге таянып 3 миң сом? Себеби бул 3 миң сом деген 3 орундуктун гана акчасы, мындайча айткандачы. 3 столдун акчасы. 2 орундук. Бай 2 кишинин акчасын берип коет, ар жакта 48 кишинин же болбосо ар жакта 100 кишинин акчасын алып атат да. Бул кафелер азыр ушундай иштеп атат, мындай учурлар жок эмес. Бул эми кафе, тойканалар абдан туура эмес кылып атат да. Бул нерсени түшүнүү менен кабыл алып, азыр кабалды түшүнүп иш алып барбаш керек да негизичи. Анткени оору көбөйүп кетсе, бул ошо бир тоюн арасында билесиңер да, бир киши азыркы кезде баягы неме деген бар, 5 симптомдуу деп коет да. Билинбейт, бирок ооруну жугузганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол оору жугуп кетсе, ошол ооруну биз 2 жума, 3 жумадан аныктап калышыбыз мүмкүн да. Анан бул аябай оор абалга алып келиши мүмкүн да. Ошону дагы ошол тойкананын ээлери, түнкү клубдун ээлери жанакындай түшүнүү менен кабыл алып, азыркы убакта жаап турушу абзел да. Айыппулдун суммасын көбөйтүү маселеси каралып атабы? Сиздер баягы шаар бийлигине сунуш берип, кат түрүндө кайрылып атасыздар. Мына эреже сакталбай атат. Кафе, ресторандар 3 миң сом төлөп коюп илишин улантып атат. Айыппулдун суммасын көбөйтүү зарылчылыгы бар деген сындуу кайрылуулар бердиңиздерби? Айыппулдун көбөйтүү, айыппул мындан да көп. Негизи 3 миң бул жеке жаранга берилген. Андан тышкары баягы билесиңер, юридический лица деп коет. Аларга 13 миңден өйдө айыппул салынат. Ар бир организациянын эже СГСНин өзүнүн штрафы бар, биздин өзүбүздүн статьяларыбыз бар, колдонуучу кодекс боюнча. Андан тышкары РОУдунуку бар. Ар бирөө келип салганда эле уже көп эле чыгып калышы мүмкүн да. Деги эле ушул 3 миң сомду көбөйтүү зарылчылыгы барбы? Сиз баягы дарыгер катары калп саламаттыгына кам көргөн адис катары айтсаңыз, 3 миң сом жарандардын ден соолугу үчүн бул арзыбаган акча да. Эми бул азыркы жаңы бузуулар кодексинде 293-чү бир эне бар, ошондо 3 миң сом, анан 13 миң сом деп каралганда 293-чү бир. Анан башка статьяны колдоно албайт экенбиз жана кодекс боюнча. Болгон ушул статьяга такап атабыз. Анан
эми мурда жабылсын деген статья бар болчу, кодекс об административной ответственности деп коет буга чейинки кодексте. А бул жаңы кодексте болсо жабуу боюнча эчтеке жазылган эмес, эчтеке жок. Биз объектилерди жаба албайбыз. Биз болбой калды дегенде өткөндө жанагы Ленинский райондо Сары Челек кафесин 4 жол, ресторан 4 жолу штраф кылдык. Анан 5-чи жолу барсак дагы өткөрүп атыптыр. Анда уже Север электро деп коет, түндүк электр снабжение, анан Бишкек суу каналы деп коет. Ошол жака кат жибердик, барып суусун өчүрсүн, светин өчүрсүн деп. Ошо последний биздин этап болду да, ошондой чарага келдик. Мүмкүн биз баягы жалаң гана ушу айыппул, жаза чегерүү эмес, түшүндүрүү иштеринен аксап жаткан жокпузбу? Бүгүнкүдөй санитар эпидемиологиялык абал курчуп турган учурда жарандардын жанагындай санитардык карантиндик эрежелерди сакталышы өтө маанилүү экендигин түшүндүрүүдө аксап жаткан жокпузбу? Түшүндүрүүнү деген биз эч жактан бери айтып келатабыз, май айынан бери эле. Бардыгы тең билет. Биз деген адам баласы деген ар кандай болот экенбиз да. Июль айындагы окуяны унутуп калдык биз бат эле. Август айында тынчып калганда биз уже бүттү, сентябрга келди, баарыбыз тең тойго жүгүрүп, той өткөрүп, кафелерди, ресторандарды иштетип, подпольно элдин баары тең барып атабыз ошол жака. Ошол кайталанып кетпесин деп, мына биз күнү түнү азыр уктабай калдык. Күнү түнү иштеп атабыз, рейд жүргүзүп. Ошону деле өзүбүз адамдар деле, элдер, ошо тойканалардын ээлери, кой кайра ошо июль айындагы окуя кайталанып кетпесин, элдерибизди жоготуп албайлык деп өзлөрү сознательно, акылдуулук менен ошого отношение кылып иштетпей турушса болмок. Мына күнүнө баягы оору жугузган учурлар такыр азайбай жатат. Мына 50ден ашык күнүнө жаңы учурлар катталып атат да. Ал арада мына Европа өлкөлөрүндө эпидемиологиялык ырдаал кайрадан курчуп келе жатат. Жаңы учурлардын саны арбып жатат. Бизде болсо күздө экинчи толкун болушу ыктымал деген ар кандай божомолдор айтылууда. Албетте болбой эле койсун дейбиз. Бирок жарандар баягы жарандык жоопкерчиликке дагы деле ушундай кайдыгер мамиле кыла бере турган болсо, момундай аш тойлорду, жанагындай расмий иш-чараларды, тойлорду, Куран окутууларды өткөрө бере турган болсо, бизди эмне күтөт? Дарыгер катары бир эскертүүңүздөр эмне сиздердин? Мен эми могу экинчи толкун деп айтып атпайсыңарбы? Экинчи толкунду эми азыр эч ким прогнозировать этпей эчтеке деп айта албайт. Болбой эле койсун экинчи толкун деп айтмакмын. Мен биринчи толкундун аягы да бүтө элек. Ушул күндө деле ковид менен ооругандар, пневмония менен ооругандар регистрация болуп атат. Анан жаш балдар азыр ич өткөк энтерит менен ооруп атышат. Анан баягы күн муздаганда октябрь айынан баштап өзүбүздүн эле баягы вирустук жугуштуу оорулар күчөйт. Грипп менен ОРВИ деп коет. Ошолор башталып, анан COVID-19 жанагы вирустук инфекциясы аралашып кетип, күчөп кетип, анан жана июль айындагыдай кайра дагы элди сактай албай калбадыкпы, жетишпей калбадыкпы. Ошондой жоготууга келбейли деп аракет кылып атабыз, иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Жанагы элдерге айтып атабыз, разъяснительный работаларды жүргүзүп атабыз. Эми колубуздан келишинче мына мобилдик группа болуп, акиматтар болуп аракет кылып атабыз. Мен мисалы кыргыз элине кайрылат элем. Ушул өткөндөгү июль айындагы окуяны унутпайлык, бардыгыбыз тең. Анан бири-бирибизди сактайлык. Мына биз азыр жалгыз гана кафе, тойканалардагы учурлар сакталбаган эрежелер тууралуу сөз кылып атабыз да, бирок калаанын аймагында бир топ ири чоң соода борборлору бар, базарлар бар. Алардагы эреженин сакталышы, талаптардын кармалышы кандай болууда? Ал жерге да тойканаларды баса калбай, коомдук транспорт дагы бар дегендей. Коомдук транспортко ушул базарлар боюнча туура айтасыз. Ал жерде да ошондой жанакындай санитардык нормалар каралбаган учурлар абдан көп. Баягы аралыктын эмеси бар эмеспи, 1,5-2 метрлеп. Коомдук транспорттор боюнча биз өзүнчө бир рейд жүргүзөбүз. Ал жерге жанакындай отуруп жанакы жерге жетиш боюнча туура эле болот. А эс жанакындай толтуруп алып, ичин толтуруп алып эметсе, бул ошол шоопур жооп берет да. Ошол коомдук транспорт шоопур жооп берет. Ал кишилерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, аларга дагы ошондой памятка деп коет, ошону эскертмени бекитип бергенбиз. Соода борборлорунда абал кандай болот? Ал жерде жоопкерчилик соода борборунун ээсине жүктөлгөнбү? Ал жакта эреже сакталып атабы? Албетте, санитар нормаларды туура сактоого алар менен да өзүнчө алгоритм иштелип чыккан. Ар бир ошол жердеги соода борборлорунда иштеген сотрудниктердин жүргөнү, жана маска тагынып жүрүү, перчатка кийип, дезинфекциялоо, бул нормалар боюнча биз эскертмени бергенбиз. Ал жакта бир аз сакталып келген жанакындай борборлор бар.
Сакталбаган да бар, аларга өзү чара көрүлөт да. Урматтуу коноктор, тилге каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Берүүнү жыйынтыктардан мурда мен сиздерге бир эркин микрофон берейин деп турам. Мүмкүн болсо биз жарандарыбызга дал ушул эфирдик убакыттан пайдаланып кайрылуу жасап алсаңыздар болот. Алгач сизден баштайлы. Мен эми кыргыз элиме бардыгыбызга ден соолук каалайм. Экинчи толкун дейт. Ошо экинчи толкун бизде болбой эле койсун. Анан ар кимибиз бири-бирибизди өзүбүздү сактайлык, тегерегибиздеги туугандарыбызды, эли журтубузду сактайлык. Анан кыргыз өкмөтүнүн жана берип аткан тапшырмасын, требованияларын бардыгын тең аткаралык, бардыгыбыз тең жапатырмак ушул ооруну жеңип чыгып кетелик демекмин. Азамат мырза. Туура айтты. Ошону эле мен дагы кошумчалап кетейин. Бишкек шаарынын тургундарына, Октябрь район тургундарына да кайрылып кетем. Бул коюлган требованияларды аткарышыбыз керек. Аткарбасак элибиздин аманчылыгы, элибиздин ден соолугу коркунучта турат да. Ошон үчүн өкмөттөн түшүрүлгөн, мэрия тараптан түшүрүлгөн баардык требованиялардын баарын аткаралы. Барыңыздар, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Азыркы кезде абдан бул маанилүү нерсе болуп калды. Мындай ооруну өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Биримдикте бирибизди карап, тартип менен гана жеңе алабыз да. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, биздин студияга келип, суроолорубузга жооп берип, маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кечеместин бул жолку чыгарылышында биз Бишкек шаарынын аймагындагы санитардык карантиндик нормалардын сакталышы, кафе, ресторан, тойканалардагы сакталбай жаткан эрежелер, салынган айыппулдар, рейдтер тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Кундуз Эсенгулова жана Бишкек шаарынын Октябрь районунун акими Азамат Дороевдор болду. Берүүнү мен Амантуруш Эргазиев алып бардым. Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар. Эл ден соолугун сактайлык десек, эпидемиологиялык абалга кайдыгер карабай, эрежеге, талаптарга, санитардык карантиндик нормаларга баш ийели.